صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. Буга чейин сайtтердин күбөлүктөрү, сайtтердин документтери урматтуу Сауд Арабиянын 3-чү жолу негиздеген Абдул-Азиз Аль-Сауд рахматуллахи алейхи тарабынан жүргүзүлгөн. Бул Мекке архивинде бул документтер бар, буну биз сиздерге көрсөтөбүз. 1917 жылда бул түрк күчтөр армиясы чыгып кеткенден кийин Фахриддин Паша ал жерлерде тополоңуз үчүн мына диний агымдардын ортосундагы кан төгүүлөр, Мекке Мединаны басып алуу боюнча иш аракеттер жүргөн. Ал баарыбызга эле белгилүү. Мына вахабилер тараптан кол салуулар болгон, бир топ ушу кан төгүүлөр болгон ал жерде. Жергиликтүү Мекке Медина элдердин ортосунда. Андан кийин 1924 жылда бир топ Меккенин бийлери тараптан бул архив документтер Меккенин бийлери тараптан чогулуш өткөрүлүп, ошол учурдагы Меккеге амирлик кылган Хусейн ибн Али Аль-Хашимини тактан түшүрүшүп. Кийин ошол өзүнүн армиясы менен Меккенин жакынындагы ошо Таифте өзүнүн армиясы менен отурган Абдул-Азиз Аль-Сауд рахматуллахи алейхиге барышып, ошол Меккенин бийлери кол берип, Мекке Мединага келишлигини толугу менен камсыздаган. Бул тарых архив документтерде ачык айкын көрүнүп турат. Эми бул жерде бул Абдул-Азиз Аль-Сауд рахматуллахи алейхи бийликке келгенден баштап Саудия күн сайын өнүгүү жолуна түшүп, бир топ ошол учурдагы адамдардын жашоо шарттары оңолуп, анын ичинде мусафирчылыкта жүргөн, дүйнөдө ыдырап, ар кандай куугунтуктарга дуушар болгон сайиттерге өзгөчө бир чоң салым кылып, ушундай бир өкүмдөр чыгарды. Эки күбө менен келип өзүнүн кожо Сайит экенин тастыктап берген болсо, тездик менен Саудиянын жарандыгы берилип, Саудиянын камсыздыгыга алынсын. Үй, жай, оокат аш менен камсыздалсын деген бул өкүмү болгон. Эми биз айтат элек, ушул учурда канча деген ошол кыйын акыбалда жүргөн сайиттер документ алып, жарандык алышып, ошол жерде ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, я жадды Мухаммад, ошол жерде жашап, мына жүрүп калгандыгына мына ушул кишинин салымы өтө чоң болуп калды да. Бул эми тарых барактарында алтын тамгалар менен кала берет. Урматтуу Абдул-Азиз Аль-Сауд рахматуллахи алейхинин бул кылган иши өтө жогорку кыракылык, өтө жогорку данышмандык эле. Иншалла. Ошондон бери мына кыйла убакыт токтоп калган сайиттерге көңүл бурулушлук. Иншалла мына азыр ушундай бир чогулуштар өтүп, ушундай бир сайиттердин өздүгүнө тактоолор мына иштери жүрүп, мына ушулар каралып такталгандан кийин иншалла ал кишинин дагы бүгүн балдары ошол жерде бүгүн амирлик кылып, эки ыйык жайдын падышасы болуп отурат. Куда кааласа, иншалла азыркы документи такталган сайиттер дагы иншалла өтө чоң бир жакшы бир ийгиликтерге жетет. Бул боюнча акырын сүйлөшүүлөр башталган. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллахумма салли аля сейидина Мустафа